Андан тышкары, урматтуу Адылбек Алишевич, мына кечөө биздин урматтуу УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич айтып атат. Эми биз ишкерлерге мындай жакшы мамиле кылабыз депчи. Кудай буйрса колдойбуз деп атат. Мамлекет өнүгүп атат, экономика өнүгүп атат, экономиканын локомотивтери болуп ишкерлер саналат. Ошондо мага бүгүн Ош областынан, Өзгөн шаарынан жараныбыз кайрылып атат да. Ошол жараныбыздын Сайыпжанов Пазыл деген ковидте көз өтүп кеткен ишкердин жубайы кайрылып атат да. Ленина 19-та автобаза бар экен. Ошол автобазаны 1 жылдан бери укук коруу органдары, эми тиешелүү органдар болуш керек, улам соттоштуруп, бул аялдын айласын кетиришип атыптыр да. Анан чалып алып ыйлап атат дейт да. Президенттин указы бар. Целевое назначение автовокзал деп өзгөрүлгөн эмес. Целевое назначение автобаза бойдон калган. 300 адамга жумуш беребиз. 200 акционерлерибиз бар дейт. Анан автовокзал деп башка бирөөнүн имаратын манаса бир деген бизге да жармаштырып коюп туруп, бизди кошо соттоштуруп атат дейт. Ушуну премьер-министр болсо, чоң кызматта иштеген адамдар болсо, жеткирип коюңуздарчы деп жөнөкөй жарандар ошентип кайрылып аябай суранып атышат. Бир четинен Бишкектен колдойбуз дейт. Региондордо саясат башкача болуп кетип атабы. Ошону чоң сураныч. Бул деген бизге чоң сигнал. УКМК жетекчиси токтоткула, ишкерлерди угуратпагыла дегенден кийин мен ойлойм, бул Кыргызстан боюнча токтош керек бул маселе. Рахмат.